Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталгычылар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чоондөс, балондар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Токтомот Зулпиев айылдык аймагынын Камал Ата айылынан салам айтабыз. Камал Атадан Бекзаттан өзүңүздөр көрүп турган Акбоз ат сатууга чыгат экен. Акбоз аттын маалыматына сиздер менен чогуу болобуз. Лайк басууну унутпаңыздар. Ар бир жигитке ушундай аттар насып кылсын туугандар. Биз менен бирге болуңуздар. Машина да келип калды. Эми мындай Бекзатка суроолорду берип, кандай ат келди сиздер менен чогуу болобуз. Лайк басууну унутпаңыздар. Бекзат, ассаламу алейкум. Ден соолук жакшы, иштер жакшыбы? Аллага шүгүр, өзүңүз. Аттын гиганты чыгат окшойт бул чыгарылышта. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Бийиктеги. Ака. Аттын зору Акбоз ат чыгат экен да бул чыгарылышта буйруса. Аслака бунун жасынан баштайлы. Ака 7 жашар. 7 жашар. Мына бул түсү эмекенден өзү адамдар ойлобосун, кары эме деп мына тартып коёрун ака. Мына так. Мына каралар полный бар ака. 7 жашар. 7 жашар болду ака быйыл. Бою бийик экен жаныбар, боюну, моюндары өтө эле узун моюнго. Ака полный тартып көрсөтөбүз. Полный маалыматты беребиз көрүүчүлөргө. Ошондо пародасы боюнча кандай болду Бекзат? Ака бунун тарыхы мына Ноокатта Адыл ака бар, Адыл Мойлов деп таанылган. Адыл Мойлов. Ошол Айштадан келди. Улум сен алып пайдалан, мага кичине акча зарыл болуп калды дегенден мен баары алып келдим ака. Атты ака улагы үйрү 200% деп берди. 200% деп берди. Ким сураса менин номерин берип кое берди. Таанымал адам. Таанымал ат деп берди да. Жой, Мойловдагы. Ооба. Анын немеси боюнча ака Россия дебеди, бирок чисто кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкысы деп берди. Карабайыр күчтүү ушул болот балам деп берди да мага. Аягы эмелерди катерин. Сынды бериптир. Сынды берген ака. Казыктар, туяктар таза. Таза раслап. Тегеретип жок. Азыр түшүп калды. Ат чабылып жүргөн окшойт мындай терең. Аны алдыктарынан бар раслап. Аны тартып коелу. Бак эле саат ака. Уяттылар. Бою боюнча канча чыгат бою? Боюну ака калыс эле ака, боюна көп сурашып атат. Метрге салып өлчөп коебуз ака. Метрге салып өлчөп көрсөтүп беребиз. Ооба. Мына метрлеп дагы көрсөтүп берели, мына калыс болсун деген узактан жакындан көрүүчүлөрүбүзгө. Зардалары ham зор расыл ака. Көрсөтөбүз ондагы. Азыр мына өлчөп алайлы анда. Метр дагы келип калды туугандар мына. Да өзүңүздөр көрүңүздөр. Мына расыл ака 140, 150, 160, 170 экен, расыл ака. Ровно. Камчыны дагы тартып коюң мына. Мына расыл ака. Бак. Үргөнгө алып деген. Мына тегиз мына дагы бир тартып коюң расыл ака. Мына ака көп боюн эме кылышат экен. Мына биз ака боюнуна 170 өлчөп алсын экен. 70 өлчөп ала берет алган адам. Ошондо Бекзат бою 170 экен да. Алдын аты расыл ака. Биринчинин аты. Ооба. Чыгып кетет расыл ака мына. Көрөлү мынакей туугандар, көрүңүздөр, жакса байланышасыздар. 170ке өлчөп аласыздар. Өткөр. Мына жеңилдигин өзүңүздөр көрүңүздөр, өзү мындай кебетелүү чоң болгону менен аябай жеңил, желпи ат экен. Да көрсөтүп берет. Мынакей туугандар. Акбоз ат издегендерге Акбоз ат чыкты туугандар, бизден алыстап туруңуздар. Бааны өзүңүздөр бересиздер, мына жылуулап калды эми, эл тараза, эл сынчы дейт. Эл өзүңүздөр бааны бересиздер. Мындай тегеретип дагы бир жакшы чыгарылыштар туулап коелу. Бекзат жеңил экен өзү мындай чоң. Өтө баягындай бийик эме болгону менен өзүнүн эмесине караганда биринчинин аты деп келдиби? Ооба, эми ака ол адамдарды ака Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү тааныйт, мындай айтканда жаман нерсе кармабайт да. Эми баласы менен да жакшыбыз да. Ал укам пайдаланып эле алдык ака. Жеп ичине ден соолугуна жооп бересиң буйруса. Ака мына сыртта турат кожа. Эми сынды бериптир. Кайман атты кандай деп койгонсуң? Кандай? Корабль. Ака бунун үйрү да 2 жыл үйрүдө жүргөн экен. Үйрү да бар. Пулун алса да болот демек. Мындай жакшы тегерет тартып кой. Мен туруп калыптыр. Бирок жеңил экен, мындай жакшы атым бар деп минчүрчүп ат экен. Мындай да ака арзан нерсе арзан боло берет. Эми жакшы нерсени конечно ака
чыкпай атканыбыздын себеби деле ушул. Такыр түкүр нерселерди де берип атат ака. Просто алыш. Жакшыраак нерсе сатып, жакшыраак мындай дос ашыр иштегине ниет кылып жүргөндөргө. Баасын айтчем, кораблдин баасын канча коясың Бекзат? Мен бир эле калыс эле сөздү айтайын укканыма. Адылайчта өзү айтты. 12 000 долларга сезонуна бербей койгон эди. 12 000 доллар. Өзүнүн өзү менен. Номери барлар сурап алып берет. Аттын айыбы не десем аттын айыбы жок. Мага номерин берип кой, мен айтам де. Айыбын издегендерге. Айыбын издегендерге. Ака мындай жакын сен эле коёбуз. Келгениге жакын кылып эле. Келгенине жакын. 5 000 доллар ака. 5 000 доллар. 5 000 доллар. Кеми сүйлөшүүлөр болот. Эми номерлерди айтып атсаң? 224 менен. Плюс 996 224 менен 73 69 69 69 номерине байланышасыздар. Жылоолоп койчу. Мынакей туугандар, корабльди колдон чыгарбаңыздар, саламатта калыңыздар.